Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Абылай жетим. Илгери бир заманда бир кемпирдин чалы өлүп, 2 жашар эркек баласы калып, эптеп күн көрүшүп, бала 12 жашка келиптир. Бир күнү энесинен: "Менин атам кайда? Бар болсо үйгө келбейби?" деп сурайт. "О, балекетиңди алайын кулунум, сенин атаң келбес жагына кеткен." Бала катуу ичи күйсө да, экинчи атасын көрө албай турганына көзү жетти. "Энекебай, менин атам эмне кесип кылуучу эле?" "Атаңбы? Атаң тоого тор жайып, куш кармоочу. Анда атамдын торун берсеңиз, мен атамча куш кармап келип, мүнүшкөрлөргө сатып көп алтын табат элем." "Макул", деп энеси тоого жиберди. Бала бир карга кармап алып сүйүнүп келди. "Бул куш эмес, балам. Куш кармоо колуңан келбейт го", деди энеси. "Анда атам башка эмне кесип кылуучу эле?" "Дарыядан балык кармоочу." Кемпир чалынын торун балага алып берди. Дарыя балыкка бай экен. Кемпир балыкты кандай кармоону баласына үйрөтүп, көп олжо менен үйлөрүнө келишти. Бала күндө балыкты көп кармап, базарга сата берип, үй окаттарын оңдоп, дасыккан балыкчы болуп калды. Күндөрдүн биринде бала дагы көп балык кармап келип, энеси сүйүнүп, балыктарды көрүп жатса, арасында эң кооз бир балык жүрүптүр. Ала коюп чакадагы сууга салды эле, өлө элек экен. Жан кирип, сууга ойной баштады. "Абылай балам, бул укмуш алтын балык биздин багыбызга торго түшкөн экен. Муну ханга тартуу кылсак, чоң олжого батабыз", деди кемпир. Айткандай, эртеси бала айнек кумурага суу куюп, балыкты салып ханга тартуулаганга барды. Хан Вазири экөөтөн катуу кубанып, балага 100 дилде берип жөнөттү. Абылай өмүр мынча дилдени тапмак тургай көргөн да эмес. Өтө сүйүнүп энесине келди. Базарга барып көп буюм мал сатып алышты. Жесир кемпирди карабаган агайын туугандары Абылайдын төрүнөн кетпес болду. Арадан көп өтпөй эле Абылай жетимди баягы хандын жигиттери издеп келип, ханга айдап кетти. Хан адилеттүү болсо да, анын вазири каардуу, баш кесер кара мүртөз эле. Ал ханга: "Алтын балыктуу болгонуңуз жакшы, бирок түгөйү жок жарашпайт экен. Ошол балыктын түгөйүн таптыруу керек. Ал ошол гана баланын колунан келет", дейт. Хан вазиринин тилинен чыкпайт. 1 ай мөөнөт беришти. "Эгер таап келе албасаң, башың алынат", деди. Бала аргасыз макул болду да, болгон окуяны айтып, энесине келди. Эртеси тобокел деп дарыяга чыгышты. Айтылган мөөнөтү да бүттү. Бала саргайып өңдөн азды. Ханга барчу таңдатты. Эң акыркы үмүтүн үзбөй торун көтөрсө, алтын балыктын элеси көрүндү. Кубарган түсү, алактаган жүрөгү ордуна келди. Тартуу ханга алынып келинде, бала 200 дилде алып үйүнө кайтты. Хан, вазири үй бүлөсү менен балыкты кубалашып ойногонуна катуу ырахаттануучу болду. Күндөрдүн биринде вазир ханга келди. "Ханым, баары жакшы. Эми буга алтын көлдү таптыруу керек. Балыктар кумуранын ичинде эркинче ойной албай жатат. Алтын көл чыгыш тарапта перилердин колунда болот деп уккам. Чоңдугу тай казандай, тышы алтын, ичи каухар, суусу тунук мүрөк, замзам. Бул кереметтүү көлдү эч уста жасай албайт. Барып алып келүү Абылай жетимдин гана колунан келет. Анда хан: "Ушул эле дөөлөт жетет. Жөн нерсеге бирөөнүн жетимин кыйнаганда эмне чыкмак эле, тим эле койгонубуз оңго", деди. Ханга кадыры көп өткөн каардуу вазир ханды акыры макул кылды. Абылай жетимди чакыртышып, 1 жылга сүлүк берип, алтын көлгө жөнөтүштү. Аргасыз жетим энесине акылга келди. Сабырдуу байбиче гүл азык камдап, уулуна уламадан укканын баяндап, түгөл айтып, батасын берип, алтын көлгө жөнөттү. Туура 6 ай жол жүрдү. Жолунан нечен укмуш жырткычтар, жылан, бөйөн чаян кезикти. Акыры алар жолун бөгөп өтө албай турганда, бир аксакал чал пайда болду. Саламдашып, баладан болгон окуяны толук укту.
Карыя балага боор уруп, колундагы сыйкырдуу таягын берди. Шилтеп эле койсоң, бардык жандыктар жол берет. Сен издеген алтын көлгө дагы бир күндүк жол калды. Мелтиреген талаада бир гана жашыл дөбө кезигет. Жанында шаркырап аккан булак бар. Ошол дөбө перилердин жыйын курчуу жайы. Айына бир гана жолу келишет. Сен ошол дөбөдөн чуңкур казып алып жатсаң, адегенде көгүчкөн болуп учуп келишет. Жерге түшсө сөөлөттүү адам болот. Ошондо бирин эптеп жакадан алып кармап алсаң болду, жогуңду табасың. Эгер кармай албай көрүнүп койсоң, анда дагы бир жыл күтөсүң. Бала баарын толук билди. Карыя болсо кош айтышты да, көздүн кайын болду. Бала карыянын айткан жерине келип, чуңкур казып жатып алды. 2 күн өткөндө асманга батпаган көп көгүчкөндөр келип, баягы чоң дөбөгө коноору менен адам болушуп, көпкө шектенип турушуп, акыры жыйынына киришти. Абылай айлакер байкатпай туруп, жакын өтүп бара жатканын жакадан алды эле, көгүчкөндөрдү дүр этип асманга көтөрүлдү. Коркунучтан чочуган перилер артын карабай өз дүйнөсүнө учуп жөнөштү. Абылайды бир аз көккө көтөрдү. Алып урушуп келип жерге түшүштү. Колу карышкан Абылай көгүчкөн кандай аракет кылса да кое берген жок. Колундагы жип менен мойнуна күрмөй салып, белине бекитип байлап алды. Акыры экөө сөзгө келишти. Абылай эмне каалаганын айтты. Аны орундатса өмүрү калаарын билген пери Абылайга жарты айдай алтын берди. Жерге коюп чертип койсо, ойдо жок сонун гүл болду. Экөө шилекей алышып достошуп, Абылайды пери досу орто жолго чейин учуруп жеткизип коюп, өз дүйнөсүнө учуп кетти. Мөөнөтү бүт электе хандын каалаганы даяр болду. Абылай 500 дилде сый алып, кубаныч менен үйүнө келди. Алтын көлгө алтын балыктар жарашып, ырахатын падыша вазир көрдү. Абылай жетимдин кубанычы көпкө созулган жок. Каардуу вазир дагы бир укмушту ойлоп тапты. Падышам, деди вазир күнбатышты. Падышам, деди вазир. Күнбатышта Гүлдүркан деген бар. Анын Айсулуу, Күнсулуу деген 2 кызы бар. Күлүп койсо караңгы жарык болот. Бир шаар жөн эле жаңырып турат. Айсулуу, падышам, сага гана жарашат. Алтын көлүң болсо, алтын балыгың болсо, эми Айсулуудай жарың болсо, ааламда эмне арманың бар? Акыры иш жамандык менен бүтөөрүн сезген хан көпкө макул болбоду. Амалкөй вазир асылып жүрүп, ар түркүн сөз менен ханды эритип, буга да макул кылды. Бул ишта Абылай жетимге жүктөлдү. Гүл азыгын камдап, Гүлдүркандын шаарын бет алып, Айсулууну кантип алам деген ой менен жолго чыкты. Амалсыз байбиче арбаган азаптын көлүндө калды. Бул жолу жолун катуу болот деп, энеси Абылайга бал жана таруу кошкон бир карым май берди. Эгер бирөө сени менен кошо жешсе жана эмне деп сурашса, буга энемдин эмчегинин сүтү кошулган дегин. Ошондо ишиң оңунан чыгат дейт энеси. Бала бул сөздү көңүлгө түйүп, батышты көздөй жүрүп отурду. Көп жол жүрүп, көзү тунарды. Таңдай катып, чөлдөрдө суусады. Алсырап калган кезде алдына бир чубалган чаң көрүндү. Абайлап турса, ааламда жок алып дөө экен. Ал алыстан эле баланын качпай күтүп туруусун өтүндү. Абылай жанынан чындап үмүт үздү. Дөө, сенден аны муну сурап отурууга убактым жок. Оозумду гана толтур, болбосо өзүңдү жалмап алып жолго түшөм. Шашып калган Абылай баягы сары майды сугунта берди. Дөө майды былчылдата чайнап жутуп жиберип, тамшанып туруп, бул эмне тамак? Деди. Абылай, кадымкы эле бал, таруу, бирок менин энемдин сүтү кошулган эле. Дөө мунукканда айран калды. Эми кызык болгон турбайбы? Мен сени менен эмчектеш болуп калган экенмин. Сени жегеним болбойт. Сага каалаган убагыңда жардамга келишим керек. Мобуну түтөтсөң мен дароо даяр боломун, деп узун мурутун жулуп берип, көздүн кайын болду.
Кайраттанган Абылай Гүлдүркандын шаарына да жакындап келип, алыстан көрүп, ушул болсо керек деп жоромолдоду. Шаардан эмес, жерден көгөгүз минген, 10 чакты эчки коюн жайган чалга жолукту. Саламдашкандан кийин, жетиммин. Багар көрөрүм жок, баласы жокко бала, ботосу жокко бото болоюн деп жүрөм деген тилегин айтты. Чал сүйүнгөн бойдон баланы ээрчилип кемпирине жөнөдү. Кемпир дагы сүйүндү. Бир эчкисин союп, өзлөрүнчө той кылып, баланы бала кылып алышты. Бала чүбала чыкты, оңдоп, шыбактап таам салды. Абышка кемпир уулдуу болуп, муунуна муун кирди. Ал жылкы жай өттү, күз өттү, кыш өтүп, жаз келди. Бир күнү келин алууга сөз болду. Ошондо Абылай жетим өз максатында эми ишти баштады. Эгер мен аял алсам, Гүлдүркандын кызы Күнсулууну же Айсулууну аламын. Болбосо дүйнөдөн так өтөмүн, деди. Чал катуу чочуду. Ал хан падыша болсо, мен жакын бара албаган жаман чал болсом балам. Падыша мени бучкагына теңеп койбойт го, өзүң ойлочу. Анын үстүнө шылдың кылганын кара, деп башымды сөзгө келбей кесип жүрбөсүн. О жарыктык, деди Абылай. Кудалыкка, элчиликке өлүм жок, бир жооп айтат. Ханга барып кел ата. Эгер балалыкка санабасаң өзүң бил, туубасаң да тутунган балаңмын го, деди. Чал бир көзүнө жаш алып, бир көзүнө кан алып, көгөгүздү толкуп, ханга жөнөп, хандын жигиттерине дайынын айтып, кабыл алчу ордосуна келди. Бир күн конок кылгандан кийин хан чалды өзүнө чакыртты. Таазим менен салам айтып, ханга эмнеге келгенин баяндады. Хан ачуусу келген жок. Уулуңдун чоң таламы бар экен. Биринчиден мага уулуңду көргөз. Уулуңду сынап көрөмүн. Көңүлүмө жакса 3 мөөрөй беремин. Аткарып кетсе кыз сеники, менин шартым ошо. Аткара албасаң башың кесемин. Ошентип Абылай жетимдин башы 2 кылычтын ортосунда калды. Муну толук уккан Абылай жетим Гүлдүркандын кылычына барып бергенден башка айла жок экенине көзү жетти. Болжогон күнү падышага келди. Баланы көрүп жактырды. Айсулуу менен Күнсулууну да балага көргөздү. Кааласаң 3 мөөрөй берем. Жеңип кетсең кыз сеники, болбосо башың кесилет, деп кайталады падыша. Бала макул болду. Атасы кантсин, кандай болот деп көзүнүн жашын куйултуп карап турду. Көрүп турган эл, ажал айдаган бечара ишиң бүттү, деди. Мөөрөй башталды. Биринчиси 40 көгүз союлду, эти казанга салынды. 3 күндүн ичинде жалгыз өзүң жеп бересиң, деди. Бала бир үйдө жалгыз өзүн камап, туш-тушка кароол коюуну өтүндү. Баланын айтканы орундатылды. Караңгы киргенде Абылай жетим баягы досунун мурутун түтөттү. Көз сачып жумганча үйгө 40 кирип келди. Бардыгын бала түшүндүрдү эле, жарым саатта 40 көгүздүн эти жок болду. Бала бир кабыргасын алып, эртең менен мүлжөп отурду. Калыстар келгенде шагыраган гана сөөк калыптыр. Бир кабырганын калганына хан чатак кылды. Анда бала: адал малыңыздын этинен ооз тийсин деп калтырдым. Болбосо сугунуп деле жиберем, деди. Хан сөзгө жыгылды. Ыза болгон хан: мынабу агып жаткан дарыяга ары бери жүктүү унаа өткөндөй муз тоңдурасың, деди. Бала кыйшаюусуз макул болду. Досунун мурутун дарыяга салды эле, кычыраган кыш түшүп, калдайган муз тоң дарыя буулду. Муну сынашып, калыстар каршы териши өтүп көрүштү, бирок музда эч шек жок. Мөөрөй дагы баланыкы болду. Падышанын ачуусу чындап келди. Мынабу тоонун ары жагында ала көлдө 30 кулач ажыдаар бар. Ар бир 40 күндө бирден адам, ар бир жумада бирден бодо жейт. Аны бербесең элиңди соруп жок кылам дейт. Мына ошого эртең бир адам керек. Аны өлтүрсөң аман каласың, болбосо ажыдаарга жем болосуң. Бала буга да макул болуп, эки жагы тең миздүү 2 болот кылыч сурады. Усталар эртең мененге чейин согуп даяр кылып, бала куралды алып ажыдаарга жөнөдү.
Ажыдаардан ачуусун келтирип, болжогон убактан кечигип барды. Бул эмне болду? Деп ачуусу келген ажыдаар жөнөгөнү калган экен. Баланы көргөн ажыдаар ичи катуу ачынгандыктан алыстан эле оп тартты. Абылай ажыдаардын оозуна аба менен учуп жөнөдү. Колундагы экимиздүү болотту ажыдаардын ууртун көздөй болжоду. Күү менен тийген Абылай ажыдаарды жара тирип, колунан албарс кылычы түшпөгөн калыбында куйругунун учунан чыкты. Жырткыч эч нерсеге чамасы келбей жайын тапты. Эсин жыйган Абылай жонунан кайыш тилип алып ханга келди. Убадагы бекем падыша шартты бузбай нечен күнү той жасап, айсылууну Абылайга берди. Ажыдаардан кутулган эл алкыш айткандын гана үстүндө болду. Абышка кемпирди көчүрүп, Абылай жетим өзүнүн шаарына жөнөдү. Нечен айдан кийин келсе, кара мүртөс вазир дүйнөдөн кайтыптыр. Ошентип Абылай жетим экенелүү, аталуу, жаш сулуу, жарлуу болуп, ушул күнгө чейин бактылуу жашап калыптыр.